Bismillahirrahmanirrahim. Мына урматтуу мекендешим ушундай токойлордо басып эс алуу өзгөчө бир пайда берет да. Ушул учурдан пайдаланып кээ бир нерселерди эркекче сүйлөшүп албасак болбойт. Жаштарга айтарым, эми урматтуу жигит, эр азамат жигит, сага ата-энең үчүн, ата-энең ачыгын айтканда, эркек колунан бир өнөр келе турган, иш кыла ала турган, ийгиликке жеткен адам керек. Бир каяктагы бир Ромеонун кереги жок ата-энеңе. Чыныгы эркек бол, бир иштин үстүндө бол. Сенин ийгилигиңдин эч кимге кереги жок. Сенин эрте турушуң, Куран окушуң, китеп окушуң, кылган жакшылыктарың эч кимге кереги жок. Өзүңдөн башка. Сен өзүңдү ааламга көрсөтүп кой. Өзгөчө экендигин көрсөтүп кой. Бар экендигин көрсөтүп кой. Таасирдүү экендигин көрсөтүп кой. Качан сени адамдар кызыга баштайт, качан сен өзүңдү көрсөткөн учуруңда. Ар бир жатта өзүңдү көрсөт. Бир максат кой. Максатсыз болбойт. Ата-энеңе чындап өжөр максатына жете турган, ийгиликке жете турган инсан керек. Күжүмпүйө, жимпүйө, каяктагы актер, артист болом дебе сен. Чачтарың ар нерсе кылып жүрбө. Эркек бол чыныгы. Кыздарга айтарым, баягы каш кирпиктер менен 2 килограмм макияж менен коюлган тырнактар менен эч кайга барбайсың. Ал сулуулук кимге жагат, өзүң айтчы. Өзүң дагы кал сурап берип көрчү. Өзүңө дагы жакпайт ошол сулуулук. Кимди тартайын атасың өзүңө? Турмушка чыккандан кийин ал колдор менен, ал узун тырнактар менен, ал кирпиктер менен мантоорума шашлык кылып бере албайсың. Кайнене үчүн өжөр кылган кызматы менен, баткан кызматы менен жагасың. Ал кайненеңе баягыдай Жюлетта болгон келиндин кереги жок. Кызмат кыла турган келин керек. Кыз бала өзүңдү уянга даярда. Эркексиңби, сен өзүңдүн максатыңа өзүң даярда. Ийгиликке жет, жашоодо результат көрсөт. Эркек киши арадан 10 жыл өтүп, 20 жылдан өтүп, о кийинчерээк канча кыз менен сүйлөшүптүр деп эч ким сурабайт андан. Сенден дагы эч ким канча кыз менен сүйлөштүң, канча кызды уктаттың, канча кызды шарт эттиң деп эч ким сурабайт сенден. Сенден сурала турган суроо жашооңдо эмне результатың бар, эмнени көрсөттүң? Мынандай курулуш компаниям бар, мынандай автоунаа сата турган базарым бар, мынандай магазиним бар деп жашоодон эмнени сыймыктанып айта аласың сен? Мен дин маселесин айтпай атам. Дүйнө маселесинде топтогон мүлкүң болуш керек. Дүйнө калат да деп бардык нерсени калтырып кете берсең, анда кимне калат дүйнө? Эски заводдорду карасаң, эски фабрикалардын директорлорун карасаң, бүт орустар. Неге кыргыздыкы болуш керек алар? Сен окушуң керек, сен барышың керек ошол месторлорго. Мен бул сөздөрдү кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары көрүп туруп айтып атам. Дүйнө сени ата-энең эмес. Ар дайым сени көңүлүңө карап, ар дайым сени эрте тургузуп, каймагын бере турган сен дүйнө, бул жашоо ата-энең эмес, сен ар дайым көңүлүң карай турган. Бүгүн 18десин, 17десин, 15десин, 15ден баштап 25 жашка чейин бутка тура турган учур. Билип кой, буттан тарта турган учур эмес, бутка тура турган учур ушул учур. 25ке чейин, үйлөнгөнгө чейин ата-эне дагы сени тынч коет, унчукпайт. Балам бутуга туруп алсын, балам бир нерсе кылып алсын, барам иштеп алсын, балам окуп алсын деп ата-эне дагы сага унчукпайт. Бирок үйлөнгөнүңдөн кийин, үйлөп койгондон кийин балам экинен алып келеби экен бүгүн? Бүгүн помидор алып келеби экен деп ата-эне да карап турат баланын колун. Ошол күнгө чейин аракет кыл. Бул жаш аралыгы жаштык учту канымет бир. Жаштык учурду канымет билип кал. Бул учурда катуу аракет кылып кал. Бардык нерсе үчүн, акыреттин, бул дүйнөнүн ишин, акыреттин ишин бүтүргөнгө аракет кылып кал. Себеби жаштык учур канымет кайтып келбейт, өкүнөсүң, өтө катуу өкүнөсүң. Максатсыз жүргөн өтө көп да. Нафстын каалоосунун кулу болбо. Бул кумардын кулу убактылуу гана болот. Билесиңби, сагырлап туруп, максаттарыма жетем, аракет кылам деп туруп, саарга үмүт кыласың дагы, саарлап уктап каласың. Нафстын 2 сааттык айтканын кылып, кечке чейин нас басып жүрө бересиң. Биз бакеңдер нас басып деп, баягы гусул болуп калган адам гусул албай жүрө берсе, өзүнүн туманды ичинде сезип жүрө берет да. Ошондой сыяктуу жүрөт. Андай жүрүштөрүңдү токтот. Керексиз жүрүштөрүңдү токтот. Жөн эле отуруштарыңды токтот. Ооба, мен сөздөрүм жакпайт сага. Себеби мен сага жакшылыкты каалап атам, жакшы нерсени айтып атам. Жакшылык кимге жаксын? Душман менен сүйкүлүп ар нерсени айта турган. Бир пайдаң тийсин, коомго, өзүңө, өзгөчөлүгүңө, келечегиңе, наркыңа, артыңдан кала турган бирөөлөргө пайдаң тийсин да. Эртең эч нерсе кылбаса, атам дагы ушундай адам болгон экен да дейт да балдарың дагы. Ата болорак, ата болуп туруп, артыңдан бир нерсе калыш керек балдарың үчүн. Аракет кылбасаң болбойт. Бул жашоодо өзүңсүн. Өзгөчөлүгүңдү көрсөт, өнөрүңдү көрсөт. Бир нерсе менен алек бол, бекерчи болбо.